Жашоонун ар түрдүү сыноолору кимди болбосун ар кандай жол менен сынап келет эмеспи? 56 жаштагы Абдрасул Мадраимовдун эки көзү, ал эми келинчеги Дарика Алыколованын бир көзү көрбөйт. Тагдыр көрсөтүүбүздүн бул жолку каармандары көрүүсү начар болсо да, бири-бирине жөлөк таяк болуп келерин айтышат. Көп жылдардан бери бирге түтүн булатып келе жаткан алар учурда мына бул бир бөлмөлүү муздак патирде күн кечиришет. Алардын балдары барбы? Болсо кайда? Тагдырдын кайсы сокусу аларды көзүнөн ажыраткан? Кантип жан багышат? Кененирээк алдыда видеодон көрүңүз. Эме көз көрбөйт да, анан кулак менен сезебиз. Анан добуш келгенден анда кулак менен эметип, анан таппай, колубуздан түшүп кетсе таппай калсак, митип колубуз менен митип табабыз. Ушундай. Мен кеч киргенде, караңгы киргенде көрбөй калам. Караңгы киргенде көп эшикке чыкпайм, күндүз эле. Күндүз эметем, кыймылдайм. Эшикке чыгып магазинге барганда эме караңгыда чыкпайм көп. Көрбөй калам да. Көчө сөз укпай көчөгө чыгып кетип, ямалар латокторго чыгып кеткен күндөрүм болду. Өзүм сыгылып кетип, буну кыйнай беремби деп туруп, таякты кармап алып көчөгө чыгып, латокторго чыгып кеткен күндөрүм болду. Экөөбүз 10 жылдан бери чогуу жашайбыз да. Анан менин бул көзү көрбөй калганда, менин сол көзүм көрбөсө, мен бир көз менен экөөбүз жашайбыз да, ушундай жашоо. Бир көз менен жашоо. Эки адамга бир көз дейби, ушундай коебу. Ушундай болуп калды. Ушундай жашоо болуп бизге ушундай болуп калды. Бишкекке 2000-жылы келгенмин. 2000-жылдан бeri биякта иштеп, биякта жүргөнмүн. Кызыкка шаарда биринчи келинчегимден бир кызым калган. Ал кызым менен катнашуу жок. Биз арабызды бүзүп койгон үйдөгүлөрү. Келип бу келинчеги менен таанышып, бу келинчегимге үйлөнүп, мана 10 жылдан ашты, чогуу жашап атабыз. Бурун Пескалокто иштейт идим. Пескалокто бригадир болуп иштеп, Пескалок чыгарып жүрөт идим, көзүм көрүп жүргөндө. Көзүмү көрбөгөн себеби тиш алдырганмын да. Тиш алдырып, тишимден неме болуп эле, биринчиси 2010 малага көзүм көрбөй калды, совсем эле. Көрбөй калып, кийин доктурга барсам операция кыла албайбыз. Бу операция кылсак экинчи көзүңүзгө зыян тиет деп, операция кылбай коюшту. Жалды немесиде, глазнойдо. Ошондой дешинбей кылышты. Кийин ошо менен жүрөп, карантин маалда, өткөндө пандемия болгон карантин маалда ушу экинчи көзүм уже көрбөй неме болуп калдым. Ага чейин көзүм көрбөсө дагы барып, азмаз келинчегимге жардам берип, аякта биякта иштеп жүрдүк. Көп жерлерде иштеп жүрдүк, квартирада жашап жүрдүк. Неме кылып жүрүп, кыйналып, кийин мен азыр группага чыгышым үчүн больницага жатыш керек экен. Больницага жатканга бизде келинчегим 3,5 миң пенсия алат эди. Азыр 4 миң кылып коюптур. Ошо пенсия жетпей ма, биякка неме кылабыз, питаниябызга, башкабызга кетип калып, жетпей атат, кыйналып атабыз. Көп жерлерге кайрылдык. Үй жөнүндө дагы документтер, кагаздарыбыз бар. Жер жөнүндө жолуктук. Жолуксак дагы отказ кылышып атат. Неме жөнүндө, көз жөнүндө неме кылсак отказ кылышып атат. Бири-бириге шилтоо кылып эле чоңдор ошондой кылып атат. Группага чыгып, мындай бир үй жайлыкты берип, материальный жардамдан неме кылгыла деп, жардам бергиле деп, неме кылайлы десек, ошондой кылып биз ар каякка жөнөтүп эле, эң артында мана үйгө келип, мана иним бир жерденбиз экөөбүз. Ошо хозяйыны. Ошо бала көрүп калып, биякка алып келип, биякта жашагыла болбосо деп, ушулар азыр бизи кармагыга неме кылып, колдон келишинче жардам беришип атат. Тамак, ашыбыз менен чогуу неме кылып атабыз, биз табабыз. Ошо чогуу кошулушуп, неме кылып жүрөбүз, жашап биякта. Жарыктыкты көрүп жүрүп эле өчкөн шамдай бүт дүйнөнү көрбөй калуу ары оор, ары түшүктүү абал эмеспи? Мына ушундай жагдайлардан кантип өттүңүз деген сурообузга Мадраимов төмөндөгүдөй жооп берди. Биринчи немеде стрессте болуп, аялым менен урушуп,
Hiç neyse jakpay nime bolуп kettim magaç. Вообще de жашоо жок, караңгы болуп уже өзүм жок кылып беришке ham бардым. Турусын айткандачы, өзүм жок кылайын, эч кимди кыйнабай эле өлүп калганым жакшы деп эле аракет кылдым. Алла жараткандан корктум да. Өзүм намаз намаз окуйм да, ошого Алладан коркуп эле неме кылып, кайра дагы жашоого интилишке аракет кылдым да. Жашоого интилишке аракет кылып неме кылсам, жакшы адамдар бар экен, көрүп калса дарымга жардам берип коюп атат. Мана бүгүн дарым түгөдү уже. Көзү каплица дары түгөдү. Кимден алышты билбей жүрөм энди. Каяктан эмне кылышты. Тамырлары кичинейип дейт, кан тамырлары дейт, көздүн кан тамырлары дейт. Ошо бияка неме кылып, бияка неме берди, помех берип дейт. Уже эме болуп калды дейт. Пандемиянын алдында доктурларга Пандемияда бардык, барсак доктурлар жабылып, ilaç çok болуп калып, kendisine болуп калды да. Болсо ошо моментте капелдердин дарыларын коюп турсак, көрүп жүрүшүм мүмкүн эди. Только карантин болуп биз доктурларга кайрылсак, доктурлар бизди принимать этпей койду да. Республиканскийге барып, республиканскийде мана кагаздар жазып берди. Оштон турецкий фирманын глазнойлордон кагаздар жазып берди. Январь айында операцияга барыш керек Ташкентке. Ошого акча дейишип эме кылышып атат. Ого материалдык жардамы немебиз жок, финансыбыз жок, кыйналып ойлонуп атабыз. Загран паспортум бар, ади картам бар, загран паспорт кылып барыш керек экен деп акчы. Загран паспорт кылдырышка азыр көчөгө чыга албай калдым. Көчөгө чыгыш үчүн обязательно бир сопровождающий керек. Даже бияка эшикке туалетке чыкканда ham таяк менен чыгып, сопровождающий менен чыгам, кайра кирем. Күн чыкканда эшикке чыгып отурам, кайра киргизип коюшат, жатам. Бир жыл болуп калыптыр да, толук көрбөй калганыңыз. Ооба, бир жылдан бери ушундай. Бир көзүңүз менен көрүп, бир көзүм менен көрүп, бир көзүм менен иштеп жүргөнмүн. Иштеп жүргөндө кыйналбай эле жакшы эле жашап жүрдүк. Иншалла Аллага шүгүр иштеп жүрдүк. Каарманыбыз биринчи турмушумдан бир кызым бар болчу. Аны көргөнүм барганымда жолуктурбай кубалап чыкты деп кейиди. Бир жайында барсам даже менге неме кылбай мени айдап чыгышкан. Кызымды көрүп мен кылып коеюн деп. Барсак неме кылып бизди айдап чыкты. Келинчегим экөөбүз барсак ошондой айдап чыгып киргизбей да жолуктурбай ham койду. Кызым турмушка чыгып уже 2 балалы болгон экен, ошону ham точно адресini бербей бизди куулап чыкты да. Ноокат районуга турмушка чыккан экен. Сиздер Бишкектен бардыңыздар беле? Ооба. Кызымды фамилиясы менин фамилиямда Мадраева Шахноза деп 93-жылгы. İşe çıksam, үйгө кирсем, жубайым, келинчегим чогуу жанымда турат, жанымда жүрөт. Бир жакка мындай барып отуруп, мындай конокко барып, башка жакка бара албайм. Тартынам бу көз көрбөгөндөн кийин. Ошо квартирадан үйдөн чыкпай эле барсам, таяк менен эшиктеге чейин барат, ошол жерде элдердин үнүн угуп эле кайра кирип келе берем. Андан ары биз эки адамга бир көз болуп жашап жүрөбүз деген Дарика Алыкулова менен баарлаштык. Жерим ат башы, бирок 5 күнгөй деген айылда чоңойгом, ошол жерге келип, көчүп келип жашап калгам. Мен бул жолдошум менен жашаганыма 10 жыл болуп калды. Бирок менин көзүм 2012-жылдан бери көрбөйт. Бир көзүм көрбөй калган, бияк көзүм. Стресстен иним ооруп жүрүп, ошол каза болуп калгандан анан ошону карап жүрүп, анан стресс болуп, анан ошондон ооруп көзүм көрбөй калган. Анан пенсия алам. Анан мага өзү ошол жашаган жеримде 5 күнгөй айылында жер бериш керек болчу да. Жер, анан өзүмчө мындай үй салганга да жер бериш керек болчу, бирок мага берилген эмес да. Анткени сиз деген ат башынан келгенсиз, ушу жерге
деп анан ошол бойдон мага жер берилбей калган. Анан айыл өкмөтүнө мен уже мени менен тең, мен уже 50-ге чыктым, мени менен тең адамдардын неберелери алып атат ал жердичи. Үйдү ошолордун баарын, ошолор жерлерин баарын алып, уже аякта жер калбай калды деп койду да. Кайра жазам, президентке жазсам, акимге шылтоолоп коет, акимден айыл өкмөтүнө шылтоолойт, айыл өкмөтүндө жер жок деп коет да. Анан ошентип менде жер да жок. Үй салып алайын десем, эптеп эмелер менен эметип анан эметсең салып, кээ бир кайрымдуу адамдар бар го, ошолорго кайрылсаң салып берип эметсе, кээ бирүнө айтсам, жериңиз барбы салып берейин дейт. Анан айтам, жерим жок. Мен кандай кылып бербесе ушундай деп анан документим толуп кетти. Биякта уже бир папка дагы тиякта да бар. Толуп кетти да. Каарманыбыз Дарыйка Алыкулова башынан өткөргөндөрдү эстеп, жолдошу менен кантип баш кошконун эстеп айтып берди. Анан баягы жаш кезимде турмушка чыккам, ала качып кеткенде, анан ала качып кеткенден кийин же мен ал жерди мындай жакшы таанып алсам, анан мындай ичкен, мындай начар жер экен да. Турмушка чыгып, көңүлүм калып калат экен да. Ала качып кеткенден кийин баягы эркектин баары эле мындай жаман көрүнүп калат экен көзүңө. Анан ошол бойдон турмушка чыкпай жүрө бердим. Анан иним ооруп калды. Анан аны карап жүрдүм. 9 жыл башынан рак болуп каза болуп калды анан ал кийин. Анан ошону карап жүрдүм. Анан бир туугандарыма жардам берип жүрүп, анан жүрө берип анан баягы өсүң жөнүңдү ойлонбой да калат экенсиң. Жүрө берип анан баягы баары чоңоюп эме болгондон кийин эле анан баягы бул адамга жолугуп калдым. Анан мага мамилеси жакшы болду. Жакшы мамиле кылып, жакшы экөөбүздүн жашообуз болгондон кийин эмеси бар экен. Эме бул деле жаңгыз адам экен. Мен деле жаңгыз болгондон кийин үйлөнүп жашайлы дедик, анан жашадык. Экөөбүз жакшы эле жашадык. Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр, жакшы. Экөөбүздө мындай уруш талаш жок. Экөөбүз жакшы жашадык. Болгону эле ушул көзү болуп калды да, ушул көзү эметип калды. Анан мен болсо колумдан келишинче үйдөн оокат кылып, эме кылып, супружеский эме болот го өзүңдүн, ошондой, ушул жашоо болуп, ушундай болду. Жакшы көрөм да ушкамды, кантип чыдап коем. Аллага шүкүр. Көзү көрүп турган убакта мени баккан, анан мен кандай чыдап коем? Чыдап кое албайм мен. Бул деле шүкүр, келинчегим бар экен, ушундай моментте жанымда жүрүп разымын. Мындан разымын мен келинчегимденчи. Ооба. Болгондо кайсы күндү көрөт эдим билбейм. 1 саат көрбөй калсам, кайга кетти деп тыпырчылап калам. Буга чейин кафелерде идиш жууп, пол сүртүп иштеп келген каарманыбыз эми жаш өткөндө эч кайсы жерге жумушка албайт экен. Бир көзүңүз көрбөй таза эмес кылып жатасыз дешет деп, андан ары сөзүн алады. 2012-жылдан бери көзүм көрбөй калды. Анан баягы жаш кезде кыймылдап эме иштеп, кафе-сафелерге барып оокат кылып, пол сол жуусаң дагы жан сактоо кыла берет экенсиң, иш кыла берет экенсиң. Анан баягы жашың өткөндөн кийин ал кафеге дагы, посудага да албай калат экен, уборщицага да албай калат экен, жашыңыз келип калды. Анан тем более көзүңүз да жакшы көрбөй, таза болбой калат экен деп албай коет экен жумушка. Анан айлан кеткенде ар кимдин барып баласын карап берет экенсиң, баягы 200 сом, 100 сом берсе ошону карап бересиң. Эмне кыласың анан? Ошентип жан сактоо болот экен. Анан бул жолдошума жолугуп, экөөбүз 10 жыл болду жашаганыбызга. Мени Кудайга шүгүр көзү барда бакчу. Көзү көрүп жакшы болуп жашаганыбызда бакчу. Мен иш кылчу эмесмин да. Ошону келип тамак ашын жасап, иштен келгенде оокатын кылып, кирин жууп, тамагын даярдап күтүп турчумун. Анан көзү көрбөй калгандан кийин ушундай болуп калдык. Бул киши 55-ке чыкты, 56-га чыгат Кудай буйрса ноябрда. Мен 50-ге чыгам, анан жаш келгенде ушундай болуп калат экен. Экөөбүздө бала жок. Анан ушундай бирин-бирибизге эме болуп калат экенбиз. Бирин-бирибизге эме болуп, таяк жүрөк болуп. Колуна дарыгерлер берген толгон токой кагаздарды кармап, дарыланууга пенсиядан алган акчасы жетпегендигин айтып, буларды кошумчалады. Ошондон докторлорго көрсөтүп, мына монча кагаз болуп кетти, анан мындай кагаздар болуп. Ушул жолдошумдуку. Ушундай кагаз мындай. Ушундай кагаз берди. Анан капляларын куям. Каплялары терезеде турат. Могу кагаздары да тетиги жерде түгөн. Ушул бир эле каплясы 708 сом. Бир каплясы 1000 сом. Анан ушулардын баарын куям. Могу дарылары бар да. Могу эмне дейт?
Мынау дарысы эле 700 сом. Могул дарысы эле 1000 сомго чукул болуп кетет. Мул дарысы эле 300 сом да. Муну катуу давление болуп көзү эме болуп кеткенде, кыйналып кеткенде кысарып кетет да кадимкидей. Ошондо берип коем бирден таблетка. Анан ошондо бир айда почти биз бир 7-8 миң, 9 миңге жери дары алабыз. Бир айда эле. Анан ооруп калат, антигриппин, сантигриппин, эмелерин баарын дарыларын алабыз. Эме ооруп калат да, кедечи эми ооруйт да, жаш келип калгандан кийин, иммунитет начарлап калганда теги линкас жанагындай антигриппиндерин алганда ал деле бир топ акча болуп кетет. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы номер аркылуу байланышса болот.